İskender Esengелдиевич, азыр сиз бир топ ишканаларды атап кеттиңиз да, ошол химиялык өнөр жай боюнча. Ошо сиз атап кеткен ишканалар канча пайызы мамлекеттик, канча пайызы жеке? Барлығы жеке ишкана. 100% жеке тарап. Ооба, инвестиция болгон. Сиздердин өзүңүздөрдө бул экономика министрлиги сунуштап бир мамлекеттик деңгээлде бир чоңураак долбоорлор барбы? Ошо химия өнөр жайында. Жок, бул боюнча бюджеттен каржыланып, анан курулуп аткан ишкана жок анда өнөр жай. Химия өнөр жай боюнча. Жок, каржыласак болобу деген экономика министрлигинин жогорку жетекчиликке сунуштарыңар барбы, пландарыңар алдыда? Кызыгуу барбы, кызыгуу болгонбу? Бир конкреттүү бир проекттер, сунуштар. Ал боюнча иш жүргүзүлүп атат. Эми сиз 5 жылдан бери эле иш жүргүзүп атасыз. 5 жылдан бери эле жүргүзөбүз, пландаштырабыз деген бир конкреттүү бир хотя ушул химия өнөр жайындан азыр өзүңүз атап кеткендей эле ушул мисалы бир селитра завод боюнча бул чоң долбоор. Ооба. Мамлекеттик деңгээлде болсо жакшы болмок да. Эми азыр Кудайга шүгүр, капчыгыбыз калың, профицит менен жүрүп атабыз. Бир топ алдыга андан дагы чоң долбоорлор курулуп атат. Анчалаган мына аэропорттор, жолдор салынып атат. Ошол катардагы эле мисалы мамлекеттик деңгээлде бир чоң бир производство кылсак жакшы болмок да. Ал үчүн эми сөзсүз түрдө бул экономика министрлиги сунушту сиздер бересиздер да. Ооба. Жок кандай долбоор, Ош областында курулуп аткан ишкананы ошону алып келгенбиз инвесторлорду. Ошол долбоорду ишке ашырылып атат. Эми ал инвесторду сиз алып келген жоксуз да, эми ал инвесторду эми жеке тарап болуп атпайбы? Жеке тарап болгон Сиздер только көзөмөлдөйсүздөр да эми. инвестициялык долбоор, андан кийин ага көмөк көрсөтүү бүт мамлекет тарабынан жүргүзүлүп атат. Азыр сиз айтып кеткен Сокулуктагы жер семирткич иштетүүчү завод канча вид чыгарат? Ошол эле мисалы азот, селитра, карбамид, диамофос барбы ошолор? Же бир эле түрдү чыгарабы? Жок. Эки түрүндө, порошок түрүндө, анан суюк түрүндө чыгарат. Анан эми калган Названиялары кандай? Мисалы биздин көпчүлүк эми биз агрардык өлкө болгондон кийин көпчүлүк дыйкандар билбейт ушул боюнчачы, маалыматы дагы жок. Өзүбүздүн ата мекендик өндүрүлгөн товарларды алса жакшы болмок. Азыр ошол сиздер алып келген долбоорлорго караганда биздин өзүбүздүн дыйкандар өздөрү жанагындай биохимический же болбосо биогомус ошого окшогон тармактарды көбүрөөк өркүндөтүп атышат да. Ошого сиздер мындай өзүңүздөрдүн биздин мамлекеттен чыгып аткан товарларды пропагандалап, айтып, түшүндүрүп, биздин агрономдор, ошол эле айыл чарба министрлигинин департаменттери менен биргеликте иш алып барсаңыздар жакшы болмок да. Биз биринчи жолу угуп атабыз азыр. Сокулукта иштеп чыгып атканын. Айына канча тонна чыгарат? жылына 1800 тонна. Эми жылына 1800 тонна деген биз эми жер семирткич боюнча биз импортко муктажбыз да. Ошондо жалпы ошол сиз айтып аткан ноокаттагы буйруса иштеп калса, сокулуктагыны болгондо канча пайызын түзөт? Бир жылдык муктаждыктын. Ноокаттыкы ачыла турган болсо, анда 100% жапканга жетип калат ошол. Ноокат жылына канча тонна чыгарат? Анткени айына 2000 тоннадан чыгып турат. Бизде бир жылдык потребность канча жер семирткичке? Маалымат боюнча 23-30 тонна, 1000 тонна. 23-30. Адашпай атасызбы? Аны мен да тактап туруп жазуу түрүндө берейин. Ошо сиз адашып атасыз, жазуу түрүндө берсеңиз, себеби бул жерде ошол боюнча так маалымат берсеңиз, себеби бизди жалпы коомчулук карап турат да. Эсенгелдиевич. Андан кийинки суроо, мисалы ошол химиялык продукцияларды өндүрүү боюнча эми жеке болсун, мамлекет болсун, биздеги кадр саясаты кандай? Бизде дасыккан, ушул тармакты тейлеген кадрларды каяктан даярдап атабыз? Кайсы жогорку окуу жайлар менен келишимдер бар?
кайсы жогорку окуу жайды же болбосо технический лицейлер даярдап чыгарабы? Адис барбы? Мисалы азыр бир Искендер Эсенгелдиевич. Азыр эгерде бир завод курсаңыздар, ошолорду мисалы биздин өзүбүздө хотя бы бир 50% адистер таба алабызбы? Азыркы учурда эми биз эмгек министрлиги менен тыгыз байланышта иштеп атабыз. Андан тышкары билим берүү министрлиги менен. Кээ бир тармактарда чындыгында айтканда адистик мындай төмөндө эмеси саны керек болуп турат. Анан кийин эми техникалык окуу жайлардан бул биздин эң биринчи мурунку политехникалык институт, Кыргыз техникалык университети. Ошол жерден ошолор менен байланыштабыз да биз. Анткени алардын алдында технопаркы дагы бар. Ошолор аркылуу мындай жумуш алып барабыз. Искендер Эсенгелиевич, сунуш катары да эми азыр сиздин жооп бергениңизге карап мен көп нерсеңизге ынанбай турам. Анан сунуш катары биринчи кезекте адистер даяр болуш керек. Кайсыл тармак болбосунчу, бул химиялык продукцияларды, химия өнөр жайын өркүндөтөбүз десек, сунуш сиздер тараптан болсо, ошо билим берүү министрлиги менен, ошондой эле мисалы өнүккөн Кытай Эл Республикасы болобу, Индия болобу, же болбосо эң жакынкы эле Өзбекстанды деле ала турган болсок, алар менен мындай тажрыйба алмашып, алар жактагы канчалаган завод, фабрикаларга биздин студенттерди практикага жөнөтүп, даяр болсо, анан ошолор аркылуу дагы кандайдыр бир долбоорлор талкууланмак да. Турабы? Ошол боюнча мисалы химиялык өнөр жайды өндүрүү боюнча экономика министрлиги иш алып барыш керек да. Сиздер алып барышыңыздар керек да ошонучу. Анан бул жерде жеке тараптар алып келип, жеке тараптар курган инвесторлор дейбизби, алардын жасап койгонун алып келип отчетко берген оңой эле да. Ошого альтернативдүү сиздер өзүңүздөрдүн программаңыздар болсо дагы жакшы болмок да. Барбы ошондой сунуштар, ойлор? Ошонун үстүндө эле иштеп эле жатабыз күнүгө эле. Ошол сиздер иштеп, ар бир өнөр жай ишканалары боюнча, ар бир тармактар боюнча. Сиз айтып аткан ушул азыркы экөөбүз талкуулап аткан тема боюнча бир долбоор аткарылдыбы? Атай аласызбы? Мисалы үчүн, базальтты өркүндөтүү боюнча мамлекеттик программаны иштеп чыктык. Бул жакшы көрүнүш. Азыркы учурда бизде бир ишканабыз уже иштей баштады. Экинчи ишкана мына курулуунун алдында турат. Анын проектисин алып, ошону иштетип атабыз да. Ошо базальт боюнча сунушту сиздер бергенсиздерби? Ооба, чочу. Ишке аштык. Биздин министрликтен, ооба. Буюрса жакшы иштеп атат. Ооба. Демек болот экен да кылса. Болот, эми баягы биз азыркы учурда мына критический минерал деп коет, ошонун үстүндө иш алып барып атабыз. Азыр эме Минприрода менен кошулуп туруп, концепциясын түзөлүп деп атабыз да, ошону кандай өркүндөтөбүз деп, өнүктүрөбүз деп ошо жагын тармакта. Ошондой программаларды жүргүзтүрүп атабыз. Атамекендик автоунааларды чыгаруу боюнча дагы ошондой программалар. Ошондой программаларды иштетип атабыз. Жакшы экен, ушуну мындай өнүктүрсөңүздөр, көбүрөөк сунуштарды берсеңиздер, ошол эле Минприрода менен же болбосо дагы калган министрликтер менен биргеликте урматтуу президентибизге сунушту көтөрүп барсаңыздар, эми анын канча жылдык оправдаемость кандай болот, ошого окшогон жактар менен долбоорду сиздер алып барсаңыздар, анан Кабмин полностью карап чыгат да бардыгынчы. Аракет эле болсо, мурдагыдай акчадан маселе жок буюрса. Только аракет, только аракет. Ошол сунуш катары ошол тармакты алып кетиңиздер, и ошого кошумча адистер боюнча дагы. Эртеңки күнү бир чоң долбоор келгенде адис жок болуп калат. Анан себеби азыр байкалып атат да. Кадрдык таңкыстык. Туура айтасыз, Алишер Абдуллаевич. Мына акыркы 3 жылдын ичинде биз өнөр жайды 2 эсеге көтөрдүк да, эмесинчи баягы өнүгүүсүн. Эми буюрса мындан ары деле аракет кылабыз. Быйылкы жылкыга эле мына 128 өнөр жай объектилерди куруу боюнча иш аракеттерди жүргүзүп атабыз. Буюрса жылдын этегине чейин ошо былтыркы жылдан кем эмес санын чыгарсак, жалпы инвестициянын саны 1 миллиард 700 миллион тегереги болуп турат азыркы учурда. Рахмат, ошого Ошонун аягына чейин чыгарып алсак, азыркы айтылган сунуштарда чечимге киргизип койсок, аткарылышын анан көзөмөлдөйбүз. Рахмат.